Эркин күрөш, штанга көтөрүү, дзюдо, алыстыкка чуркоо жана сууда сүзүү боюнча спорттун 6 түрүнөн катыша турган кыргызстандык 19 спортчу азыр Рио-де-Жанейродо өлкө намысын коргой турган спортчулар төмөнкүлөр. Олимпиада 2016 оюндарына жолдомо алган спортчулар Арсен Эралиев, Мурат Рамонов, Руслан Царев, Жанарбек Кенжеев, Магомед Мусаев, Аял Лазарев, Айсулуу Тыныбекова, Юрий Краковецкий, Отар Бестаев, Изат Артыков, Жаңыл Окоева, Адылбек уулу Эркин, Юлия Архипова, Мария Карабицкая, Дарья Маслова, Илья Тяпкин, Виктория Полюдина, Дарья Таланова, Денис Петрашов. Эми кыргызстандык спортчулардын Бишкек убактысы боюнча беттешине токтолсок, 5 августта 4:15 расмий ачылышы болот. 6 августта кечки саат 7-де Отар Бестаев дзюдо 60 килограммга чейин, кечки 8-де болсо Эркин Адылбек уулу бокс күндүзгү сессия болжолдуу этап 81 килограммга чейин, түнкү саат 2-де бокс түнкү сессия болжолдуу этап, таңкы саат 4-тө Жаңыл Окоева оор атлетика 48 килограммга чейин. 7 августта 8:00-до бокс күндүзгү сессия болжолдуу этап, 22:00-дө Дарья Таланова сууда сүзүү, түнкү саат 2-де болсо бокс түнкү сессия болжолдуу этап. 8 августта болсо 20:00-дө жана түнкү саат 2-де бокс болжолдуу этап. 9 августта 19-да Изат Артыков оор атлетика 69 килограммга чейин, кечки саат 8 бокс күндүзгү сессия болжолдуу этап. 22:00-дө Денис Петрашов сууда сүзүү, түнкү 2-де болсо бокс түнкү сессия болжолдуу этап. 10 августта 20:00-дө жана түнкү саат 2-де бокс болжолдуу этап. Бул спортчулар оюндардын алгачкы 5 күнүндө беттеше тургандар. Эскерте кетсек, жайкы Олимпиада оюндары Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында 5 августтан 21 августка чейин спорттун 28 түрү боюнча өткөрүлөт. Анда 206 өлкөнүн 11 миңге жакын спортчусу беттешмекчи. Бардык оюндар КТРК аркылуу түз алып берилет. Мерим Бакир кызы, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.